Борбор калабыз Бишкектеги 2 мектепте окуучулардан коронавирус табылды. Мэриянын маалыматына караганда, балдар вирусту мектепте жугузуп алган эмес. Алардын үй бүлө мүчөлөрү буга чейин коронавирус менен ооруганы аныкталганы айтылды. Бирок алар кайсы мектептер экендиги ачык айтыла элек. Мындан улам мэрия алгоритмге ылайык илдет табылган классты кайрадан онлайн түрдө билим алууга өткөрдү жана 2 жуманын аралыгында балдар медиктердин көзөмөлүндө болот. Ал эми аларга сабак өткөн мугалимдер коронавируска тест тапшырууга жөнөтүлгөн. Учурда шаар мэриясы үйдө коронавируска чалдыккандар болсо тез арада мектепке кабар берип, баланы баардык текшерүүдөн өткөндөн кийин гана окууга жиберүүнү өтүнөт. Урматтуу ата-энелер, эгер үйдө коронавируска чалдыккандар болсо тез арада мектепке кабар берип, баланы баардык текшерүүдөн өткөндөн кийин гана окууга жиберүүңүздөрдү өтүнөбүз. Албетте сиздерге дагы оңой болуп жаткан жок, бирок силердин жоопкерчилигиңерге башка адамдардын өмүрү жана ден соолугу байланыштуу экенин унутпагыла. Белгилей кетсек, өлкөдө мектептер былтыр марттан тартып онлайн режимге өткөн. Бирок быйыл январдан тарта кайрадан мектептердин көбү кадимки тартипте иштей баштаган. Айталы 18 январдан тарта 1-5-9 жана 11 класстын окуучулары мектепке бара баштаган.